2021-жылы президент Садыр Нуркожоевич Жапаров өзүнүн инаугурациялык сөзүндө ошол элди баягы конституцияны талкалап атканда курултай концепциясын ошол мыйзамга отургуш керек, киргизеш деп активдүү өкүлдөрү катуу талкууда конституциялык нормага курултай институту келип кирген. Бул бир. Президент өзүнүн инаугурациялык сөзүндө мен Кудай буйрса ошол курултайды өткөрөм. Азыр акыбалды түзөп алалык. Өлкө 8 айга жакын локдаунда теги немеде ковиддин айынан 20-жыл иштебей жатты да. 20-жылы 8-9 ай мамлекет иштеген жок. А күзүндө жанагындай окуялар болуп кетип, президент Садыр Жапаров 8 ай иштебеген өлкөнү кабыл алды. Ошо 2021-жылдын ичинде өткөрүп жиберишке андай тиешелүү жагымдуу жагдайлар түзүлгөн жок. Ошон үчүн ошол өзүнүн инаугурациялык сөзүндө курултайды өткөрөм деп айткан. Андан кийин 2021-жылы май айында, ошол эле жылдын акыркы декабрь айында дагы 3 жолу өзүнүн сөзүндө курултай керек. Мен эми маселени сөздү элдин өзүнөн, ар бир айылдын аймагынан шайланып келген делегаттан угам. Ошолор менен баарлашам деп ошол жыйынтыкка келдик. Анан жылдын аягында мына өткөрүлүп жатканын себеби жыйым терим жазгы талаа жумуштарыбызды бүтүрдүк. Жайында туризм, ар кандай иштер менен алектендик, саммиттер өтүп жатты. Көзүндө болсо мына жыйым терим иштеринин баары аяктап, мындай негизи жылдын аягында эле биз жыйынтыктарды чыгарабыз го. Мына ошонун аягында ушул жылдын аягына өткөрөлү деген чечимге келди. Ошондой чечимди кабыл алды жана жарлыкты чыгарды. Жылдын аягынын себеби ошол жыл жыйынтыгы менен 2 жылды жыйынтыктап, маселелерди жыйынтыктап, анан ошол кийинки жылга ишти пландоодо дагы өзүнүн жакшы жагымдуу жагдайды түзөт деген ойдо ушул жылдын аягына пландалды да, ошо 25 ноябрга ушул указ даярдалды.